Эксперттен сурайлы, эмне иштер аткарылып атат? Жаныбек байке, салам алейкум. Салам алейкум. Өзүңүздү тааныштырып. Менин атым Жаныбек, Unison Group мекемесинде энергия эффективдүүлүк боюнча имараттардагы адис болуп иштейм. Бүгүн биз Кыргызстандын көпчүлүк аймагында ушул мезгилде жасалуучу жумуштун негизги ыкмаларын көрсөтөлү деп бул жерде атайын чогулуп отурабыз. Бул жердеги үйдү көрүп турганыңардай, Кыргызстанда баягы илгерки 50-40 жыл мурда курулган үйлөрдүн көпчүлүгү ушундай абалда турат. Ошол үйлөрдү деле азыркы мезгилдегидей жакшы деңгээлге жеткирип алып курса болот да. Бул үйдүн үлгүсүндө биз кандай кылып үйдү жылуулоону көрсөк болот. Бул үйдө көрүнүп тургандай, бул жерде нымдуулук жакын болгон жер. Ошон үчүн эң эле биринчи полду гидроизоляция кылып, анын үстүнөн жылуулоо ыкмасы менен полду жылуулаганбыз. Ошону менен кошо көрүнүп тургандай чатырын алмаштырып, ал жакта да жылуулоо ыкмасын колдонуп атабыз. Ал жерде сөзсүз түрдө пароизоляция менен жабылган минерал вата кебези түрүндөгү материалды колдонобуз. Ал эми үйдүн сыртынан суукту өткөрбөй, кыштын күнү көмүрдү аз чагып, айлана чөйрөгө түтүндү азайтуу үчүн жылытуучу ыкманын бири бул үйдүн сыртынан жылуулоо. Азыркы мезгилдеги материалдардын эң эле жакшы түрү бул жанагы таш кебези деп коебуз, же минералдык кебез. Азыр бул жерде көрүнүп тургандай сыртын жылуулоонун башталган учурун көрсөтөбүз. Муну көпчүлүк кишилер азыркы үйлөрдү жасап аткан учур. Ошон үчүн бул жерде көңүл бура турган негизги нерселер технологияны кантип сакташ керек, кантип ыкманы туура жасаш керек, эртеңки күндө кызмат кылгандай абалга жеткириш керек. Ошол жөнүндө сөз кылмакчы болуп бул жерде турабыз. Азыр куруучу балдар иштеп атат, анан биз дагы ордунан жакындан ошону көрсөтүп берели деп атабыз. Бул сонун ыкма, муну жасап ар бир эле адис жасаса болот, же болбосо даярдалган адис жасаш керек, же үйрөнүп аткан киши бизге окшогон адистердин сабагы менен, тарбиясы менен, тажрыйбасы менен ушуну ишке ашырса болот. Бул жерден биз азыр үйдүн дуалдын сыртын жылуулоо ыкмасын көрсөтөбүз. Бул аябай туура жасалчу технология, себеби ал материалдын өзгөчөлүгү менен айырмаланат. Азыркы убакта жылытуучу материалдын түрлөрү көп, пенопласт, пеноплекс. Булардын баардыгы нымдуулуктан коркпойт, бирок ошол эле убакта күйүүгө жакыныраак. Ал эми минерал вата материалы бул жанагы жаратылышка жакын органикалык материал болгондуктан бул биринчиден дем алат, экинчиден ошол эле убакта жылуулукту сактоо мүмкүнчүлүгүн бере ала турган күйбөгөн материал да. Бул жерде көрүп тургандай, азыр куруучулар жасап аткан жолду көрсөтүп айткыбыз келип атат. Көпчүлүк учурда дуалды толук даярдабай эле жана жылытуучу материалды мык менен же болбосо анкерлер менен карматып коет. Анан анын сыртынан сетканы да койгон убакта клейди алдын ала койбостон жасалгандыктан көпчүлүк учурда ушул жасалган жылытылган үйлөрдүн бетинде жанагы жаракат чыгып, ажырап калган учурларды көп көрөбүз да. Ошого жеткирбеш үчүн кандай ыкманы кандай пайдаланышыбыз керек? Эң эле биринчи могу таш кебези, минералдык кебезди даярдап алабыз. Дуалды тегиздеп даярдайбыз. Көпчүлүк учурда дуал тегиз эмес болушу мүмкүн. Анын бетине мындай клей менен бир аз даярдап, бетин грунтовка жасагандан кийинки материал жана клейди жармаштырабыз. Бурчту өзгөчө көрсөткүзү келип атат. Бурчту бири-биринен айкалыштырып, жанагы связка деп коет курулушчулардын тартиби боюнча. Ошону эске алуу менен жасалат да. Могу жерде көрсөтүлгөндөй, азыр многу жылытуучу материалдын бетине жанагы клейди даярдап койду. Анан ушул клейди азыр дуалга жармашкандай түртүп, жана кафелди койгон сыяктуу эле муну дагы коюп жылытуучу материалды орноштуруп атабыз. Эми муну койгондон кийин могу жерде ыкманы байкап турасыңар, бети тегиз болуш керек. Могу бир жагы бул жакты көсүп ашып чыгып аткан болсо, экинчи жагы бул жактан ашып чыгып туруш керек да. Клей сөзсүз түрдө мунун бетинде бирдей жайылгандай болуш керек. Анан муну коюп орноткондон кийин жана клей кургаган мезгилде гана мунун сыртынан атайын анкердин жардамы менен тарттырып коебуз. Анкер муну кармап, бекем дуалга кармап турат. Ошондо бул дуал менен биригип калган материал сеничке айланат да. Мунун эң эле негизги көңүл бура турган нерсе мына байланыш.
артындагы клейдин туура жармашышы, дуалдын бетинин тегиз болушу, анан түбүнөн могу жерден баштаган убакта көпчүлүк жерде ушундай ошибка кетет. Мунун астында атайын карматыла турган крепление болот. Ал крепление могу жерде болуш керек болчу да, бул жерде муну орноткон жок. Себеби бул жерди полго чейинки фундаменти дагы пенопласт моундай сыяктуу материалдын тыгызы менен же пеноплекс менен ал нымдуулуктан коркпойт да. Аны менен мындан ары ылдый жагы дагы жылууланат. Ошон үчүн ал крепленияны бул жерге койбосо болот. Пеноплекс менен моундай кылып ылдый жагы дагы кошумча жылууланат дагы, нымдуулукту өткөрбөйт. Могу фасадный сетканын бурчка коюла турган ыкмасы. Муну баары бүткөндөн кийин, аягына чейин даяр болгондон кийин моундай кылып туруп, клейди астына берип, сыртынан берип туруп, муну бурчун тегиз кылып анан даярдап алабыз. Мындай фасадный сетканы мунун астына клейди берип туруп, анан кийин муну коюп туруп, анан артынан клей менен фасадный сетканы жаап коебуз. Көпчүлүк учурда мындай ошибка кетет да. Куруучулар муну сетканы коюп туруп эле анткерди мунун сыртынан тартып коет. Могу жака клей өтпөйт, могу зымдардын артынан клей өтпөгөндүктөн ал жармашпайт дагы, акырында барып баягы үй дем алат да. Ысык суук болот, ошондуктан ажырап монтип салаңдап, анан кийин бети көчүп түшкөн учурларды биз көп көрүп атабыз да. Ал эми бул сетканын негизги максаты эмне? Бул могу жерде мына турган жылытуучу материалдын бетине клейди жармаштыруу үчүн, анан моундай бириккен жерлердеги напряжение пайда болот, чыңалуу пайда болот. Ошол жерде полоска пайда болуп ажыратпаш үчүн бул сетка сплошной материал катары дубалдын бетин толук жаап берет. Анын сыртынан гана декоративный штукатурканы бергенден кийин, анан кийин кооз азыркы мезгилдеги жылууланган үйлөрдүн баягы абалын алып келебиз да. Крышасы дагы эски болчу экен. Ушундай профнастилден крыша жабылыптыр э байке. Анан алдыларын айта кеттиңиз, кандай кылып жылууланды, эмне болду? Бүгүнкү күндө чатырды жабуунун ыкмалары көп пайдаланылып атат. Көбүнчө мына профнастил түрүндөгү материал, металлочерепица. Азбит шиферлерди зыяндуу деп азыраак пайдаланып калган, бирок ал деле таралган материалдардын түрү да. Могу жерде көрсөтүлүп тургандай, бул үйдө ошол профнастил менен үстүнөн үстү жабылып турат. Профнастил деген металл болгондуктан жамгыр жааганда көбүнчө баягы үндү чыгарган баягы шум изоляция болуш үчүн тетиги жерде көрүнүп тургандай атайын пароизоляционный пленка подложка коюлган да. Анан мындай үйдү обычно жылуулаган учурда чатырды коердун алдында үстүңкү бетинен жылууласа болот. Жылытуучу материалды 10 сантиметрден кем болбогондой пенопласт, пеноплекс, пенополиуретан азыр пайдаланып атышат. Бирок бул 10 сантиметрден кем болбош керек да. Бул жылууга жеңил да. Өйдөгөстө көтөрүлөт да, ошол жагы аркылуу көбүрөөк кетет. Ошон үчүн жана мен айтып аткан 3 материалды пайдалансак болот. Бул рынокто, Кыргызстанда, негизи базардын баардык эле региондордо бар. Бирок мунун бир гана минусу жанагы күйөт да, жаман жыт чыгарат. Ошон үчүн мүмкүн болушунча аны пайдаланбаганга аракет кылыш керек. Анан эң эле жайылтылган материалдын түрү бул изовер же болбосо рулон түрүндөгү кебес материалдар, минералдык материалдар. Могу жерде турганда никель турат, бул жерде изовер деген материалдар бар. Мурда стекловата деп элибизде көбүрөөк таралып билинген материал. Ошону 10 сантиметрде 2 катар кылып коебуз. Эгерде жердин бети, дубалдын баягы үстүңкү бет балкалар чыгып тегиз эмес болсо, ошону рулонду бир жагына тартып, экинчисин туурасынан тартсак, ортосунда жылчыктар калбастан жылууланган болот да. Эң эле негизги нерсе могу чатырды металлочерепица же болбосо профнастилден кое турган болсок, ал жерде конденсат пайда болот, тамчы пайда болот, сөзсүз ысык муздак аба жылыккан кездечи. Ошон үчүн анын үстүнө сөзсүз түрдө гидроизоляционный пленканы коюп жаап койгон бул туура болот да. Аяка тамчы түшсө дагы өзү жана естественный менен испарение болуп кетет. Ушундай жол менен нымдуулуктан дагы утулабыз, жылуулукту дагы сактаганга шарт түзсөк болот. Үйлөргө колдонуп жаткан материалдарды базардан кантип алыш керек, сапаты жагынан, баасы жагынан ошолорду азыр көрсөтүп берели деп турабыз. Анткени эң негизги нерсе курулуштагы бул ушулардын сапаты жана колдонуу шарттары, баалары, ушулар абдан маанилүү болот. Ошолорду азыр чогуу көрмөкчүбүз. Азыр мынакей дубалдарды жылуулоо боюнча материалдар, ошолор тууралуу айтмакчыбыз. Кайсы материалдын сапаттары кандай болот, кайсыл жакшы болот? Негизи эле баягы үйүн ремонттоп жаткан кишилер Бишкек шаарынан кайсыл жерден алса
арзан алат жана баягы выбор деп коет го. Ошол көбүрөөк болгон жер кайсыл жерде? Негизи жылытуучу материалдарды Бишкек шаарында базарлар көп. Кулатова, мына Баткен базарында турабыз, Кут базарында турабыз. Ош базарынан деле, Аламедин базарынан деле, Эски Толчоктон деле алса болот. Бул жылытуучу материалдар өзүбүздөн да чыгат, сырттан да келет. Ошондуктан булардын материалдардын көпчүлүгүн ушул биз айтып аткан базарлардан табууга болот да. Негизи азыркы биз турган базарда жылытуучу материалдардын түрлөрү көп. Анан сатуучулардын дагы баягы ар кандай варианттарды алып келип саткан бул материалдар бар. Мисалы үчүн өзүбүздөн чыккан материалдын түрү турат. Могу жерде чет өлкөдөн келгендер бар. Азыр бир аздан кийин көрөбүз, ар жакта Германиянын качествосу менен келген материалдар дагы бар да. Бул жерден келип баягы өзүбүздүн тандообузга жараша, баасына жараша, сапатына жараша анан жасаучу ыкманын түрүнө жараша дагы материалдардын түрүн тандап кетсек болот да. Дубалга ошондо кандай, кайсы марканыкын, кайсы фирманыкын колдондук? Дубалга биз деген жылытуу үчүн сөзсүз түрдө баягы суукту өткөрбөгөндөй деңгээлге жеткириш үчүн лайдан жасалган дубалга 5 сантиметрден кем эмес жылытуучу материал колдонушу керек. Биринчи эле кезекте биз көбүнчөсүн жанагы базальт түрүндөгү материалдарды пайдаландык. Алардын калыңдыгы 5 сантиметрден кем болбош керек, ошол эле убакта тыгыздыгы 120дан кем эмес болуш керек да. Ошон үчүн бул жерде биз көрүп турган материалдардын байкап атасыңар, бул жерде ар кандай түрлөрү бар. Булардын тыгыздыгы дагы ар кандай. Анан бул могу сырттан келген жылытуучу материалдын түрү, чет өлкөдөн келген. Анан биз өзүбүздүн материал, өзүбүздүн мекемеде болсо могу жерде турган изофайбер деген канттан чыгып аткан эле сапаты жогору болгон жылытуучу материалды колдондук. Бизден чыгат мына могу изофайбер деген могу деген материал канттан чыгып ата мекендик өндүрүштөгү чыгып аткан материал. Бирок мунун өтө тыгыздыгы жогору болгон материалын колдондук да. 120 метр куб на килограмм болгон жанагы тыгыздыгы бар материалды колдондук да. Эми дубалды жылуулоо үчүн ушул материалды биз колдогонду көбүрөөк сунуш кылабыз. Себеби бул күйөйт, жылуулукту сактайт, ошол эле убакта абаны киргизип чыгаруу мүмкүнчүлүгүн берет. Муну куруунун технологиясын гана баягы сакташ керек. Мындан башка тыгыздыгына жараша дубалга ылайыктуу деп даярдалып келет да. Анан экинчи материал бул пеноплекс. Бул материалды эле пайдалансак болот. Мунун экөөнүн айырмасы эмне? Бул жерде бул дагы жылуулукту сактаган дубалга орнотуу мүмкүнчүлүгү бар, бирок мунун күйө тургандыгын эске ала турган болсок, зыяндуу газ чыгараарын эске ала турган болсок, желательно үйгө койбой эле коюш керек да. Көбүнчө муну койгон туура болуп келет да. Бул жерде эмнени айтсак болот? Бул базальт түрүндөгү материалдын тыгыздыгын жогоруну эске алышыбыз керек. Булардын тыгыздыгы төмөн болгон убакта дубалда баягы орнотуу, технологияны сактоо, анын сыртынан жылуулоо, клейт этүү ушулорду сакталбай калышы мүмкүн да. Ошон үчүн мүмкүн болушунча тыгыздыгы канчалык жогору болсо, ошончолук жылуулукту сактоо мүмкүнчүлүгү жогору болот да. Анан ушул жерден эле пайдаланып айтып кетсек болот, ушул эле материалдын түрлөрү биздин потолокту асты жагынан же болбосо үстү жагынан жылуулоого кетет да. Ал үчүн биз изовир могу турган материал рулон түрүндө 5 сантиметр, муну жайганда 5 сантиметр калыңдыкта жылытуучу материал болот. Үйдүн үстүнө ушул рулон түрүндөгү материалды узунунан туурасынан кылып 2 слойду 10 сантиметрден кем эмес койсок болот. Өзгөчө тегиз эмес болгон баягы бети, үстүңкү бетине муну орноткон аябай жакшы болот. 82 сом орточо баасы 1 квадрат метр болот. Рулон 15 квадрат метр 1200 сомдон турат деп айтып атышат да бул жерде. Ошол эле могу базальт түрүндө, плита түрүндөгү тыгыздыгы төмөнүрөөк болгон материалды потолокко пайдалансак болот. Муну орнотуп аткан учурда, астынан пароизоляционный пленка, үстүнөн гидроизоляционный пленканы сөзсүз коюп кетишибиз керек да. Нымдуулуктан коркот. Ошол эле кат чыталат да? Жок, 2 кат. Бир каты 5 сантиметр болуп калат, 10 сантиметрден кем эмес түрүндө жасаш керек да. Ошондо жылуулукту толук үстү жагынан өткөрбөйт. Жылуу аба деген жеңил да, ал өйдөгүстө көтөрүлөт, ошон үчүн потологу аркылуу көбүрөөк жоготууга дуушар болот да. Ошону сактап калыш үчүн 10 сантиметрден кем эмес деңгээлде жылуулукту бериш керек. Мындан башка пенопласт, пеноплекстерди да пайдаланып жүрөт. Эми жана биз айтып өткөндөй нымдуулуктан коркпойт, бирок конденсат пайда болушу мүмкүн. Ошол эле убакта жалын же искра бирдеке болгон убакта булар күйүүгө
дуушар болушу мүмкүн да. Ошон үчүн бул материалды көбүрөөк пайдаланган жакшы болот. Полду стяжканын алдын жылуулоо боюнча мына эки түр менен жылууласа болот экен. Пенопласт жана пеноплекс. Ушулар тууралуу айтып берсеңиз. Баалары жагынан анан кайсынысы менен жылууласа жакшыраак болот? Полдогу жылуулукту сактоо үчүн азыркы убакта көбүрөөк тараган түрү баягы стяжкадан жасалган полдун үстүнө ламинат, кафель же жанагы башка материалдарды коюп жылуу полду камсыз кылса болуп атат да. Ошондой мүмкүнчүлүктү көбүрөөк пайдаланып атат. Аны кандай кылса болот? Азыркы күндө фундамент курулган, бүтүп аткан үйдү анын үстүнө атайын кум шагылды таштап тегиздеп алып туруп, анын үстүнөн сөзсүз түрдө нымдуулукту өткөрбөй турган тетиги жерде турган рулон түрүндө толду коюп, фундаменттин деңгээлине чейин коюп туруп толду. Анын үстүнө мындай нымдуулуктан коркпогон пеноплекс, могу катуу тыгыз материал жана пенопласт колдонсок болот да. Анан пенопласт менен пеноплекс мүмкүн болушунча тыгыздыгы канча жогору болсо ошончо жакшы болот. 5 сантиметрден кем болбосо аябай жакшы болот да. Анан бул материалдын айырмасы эле мунун тыгыздыгы жогорураак, мунун тыгыздыгы бир аз төмөнүрөөк, анан жасалган түрүнө менен айырмаланат да. Анын үстүнөн жанагы стяжканы болсо сеткамак менен коюлат дагы, анын үстүнөн подложканы коюп туруп эле ламинатты койсок кадимки жылууланган полдун ээси болобуз. Пенопласт могу жерде көрүнүп тургандай объемный болуп курулат. Муну каалагандай калыңдыкта жасатып алсак болот да. 5 сантиметр, 3 сантиметр. Могу жерде мисалы үчүн дубалдын калыңдыгы же потолоктун калыңдыгы жана сен айтып аткандай 15 сантиметр болсо балкалардын ортосу. 15 сантиметрди кылып деле ала алсак болот да. Болгону муну кое турган болсок, эгерде потолокко, анда сөзсүз гидроизоляцион, пароизоляционный пленканы коюш керек да. Астында болсо 5 сантиметрден кем эмес кылып коюп алсак болот. Анан стяжка менен үстүн жаап коебуз. Айырмасы бул жерде айтып аткандай бир штугу 2 квадраттын тегерегинде турат, 245 сом деп атат да. А пеноплекс жана биз сурап өттүк 450 сомдон болот. Пятерка да, 450 сомдон. Ошол баага жараша биз полго керектүү материалдарды алып пайдалансак болот. Буга тол коюлбайбы ошондо? Коюлат сөзсүз түрдө. Тол анан тол мындай да, тетиги толду. Мына фундамент берге чейин болсо, толду могу жерден баштап, моундай кылып туруп, мындай жаткырабыз дагы. Кайра фундамент менен көтөрүп коебуз. Анын үстүнө могу материалды мындай менен жаткырабыз. Пенопласт. Тол сууду өткөрбөйт да. Жердин астынан арыктын суусу болобу, жамгырдын суусу болобу, грунтовый суу болобу көтөрүлүшү мүмкүн да. Анан могу жерди муну нымдуулукту өткөрбөйт, конденсат пайда болбойт. Анан үстүнө жылытуучу материалды коюп туруп, анан сеткамак менен 3-5 сантиметр түрүндө стяжка коюлат. Кээ бир учурда ошонун ортосунда эле жанагы труба түрүндө теплый полдун трубаларын калтырып, же болбосо пленканы, кабелди коюп туруп, теплый пол кылып туруп анан ламинатты койсок болот. Баасы жагынан бул кымбатыраак булардан да? Бул кымбатыраак. Себеби могуну көрүп турасың, бул жерде плавленный шариктер да. Ошон үчүн бул кичине кымбатыраак болот, тыгыз дагы болот да. Бирок бул жакшыраак болобу булардан? Бул жакшыраак, бул жакшыраак, сапаты жакшы. Могу жерде мындай бири-бири менен клейт этип атпайбы? Могу болсо андан дагы тыгыз байланыш бар да. Байланыштары тыгыз болгон үчүн муну сындырганда дагы майда көп эметилбейт. Бул деле ошол сыяктуу мондай кичинекей гранул сыяктуу болуп туруп, майда гранул. Бул кичине плавленный, эритип бири-бирине ширетилген да. Ошон үчүн бул тыгызыраак жайгашкан. Самом деле бунун ортосу деле кичинекей мелкий шариктерден турат да. Анан мунун порасы кичинекейирээк. Анан мунун айырмасы эмне? Мисалы үчүн могу жерден жанагы нымдуулук жогору болгон убакта суудун нымдуулугу бул аркылуу өтүшү мүмкүн. Аралап, Эми билинбеген менен бул поролор бар да. Могу жерден андай өтпөйт. Ошол айырмасы бар да. Мунун технологиясына жараша баалар болот да. Анан бул материалдарды пайдаланган убакта биз өзүнчө эле ар бир материалдын жана жакшы жаман жактарын айтып өттүк, пайдаланууга ыңгайлуу жактарын айтып өттүк. Ошол эле убакта ал өзү эле материалды өзү эле колдонулбайт. Сөзсүз түрдө дубалды баягы чаңдан тазалаш керек. Мына могу жерде праймер деген материал турат, ошону пайдаланабыз. Сөзсүз түрдө дубалды тазалап алып туруп, андан кийин клей, бул жерде мешок түрүндө көрүнбөй турат окшойт. Ошол мешок түрүндөгү материалдарды анан кийин моундай анкерлердин жардамы менен ал дубалга карматылат. Анын сыртынан фасадный сетка деп коебуз. Могу жерде көрүнөбү, көрүнбөйт. Фасадный сетка тетиги жерде турат. Мына кызыл турган материал.
ошону менен сыртынан клеить этип коет. Ошондон кийин анын сыртынан декоративный штукатурканы бергенде жылытуучу материал толугу менен бүткөн болот. Ошо менен биз эмнени айткыбыз келип атат? Жылытуучу баягы материалдардын тизмегине биз санап өткөн материалдын баардыгы кирет да. Ошолордун жалпы саны 1 квадрат метрге канча сом болсо, ошону биздин жалпы аянтыбызга эсептеп чыксак, бизге дубалга кетүүчү жалпы материалдардын суммасы келип чыгат. Ушуну менен сметаны аныктап алсак болот. Бул жерде мына кара турган материал пеноплекстин жанында бул гидроизоляционный пленка, толь сыяктуу материал да. Муну полдун астына жанагы нымдуулуктан биринчи защита кылыш үчүн пайдалансак болот. Эми дагы эмнени көрсөтүп кетсек болот. Бул жерде мынагу материал изолин, муну биз дагы бир объектибизде колдондук. Муну болсо жылытуучу материал теплый пленочный полдун астына муну койсок отражатель болуп жылуулукту өйдөгөстөгө жиберип турат да. Бул пеноплекс потолокко деле кете берет, Иә. Үстү жакка деле салса болот му? Мунун астына жанагы стяжка болгондон утеплителдин үстүнө пенопласт тегиз жатыш үчүн ушундай материалдар. Потолокко кетсе болот, потолокко деле колдонсо. Потолокко дагы колдонушат, бирок потолокто бул отражатель катары гана кызмат кылып калат да. Эми сөзсүз түрдө ал жерде пароизоляционный пленка болуш керек. Себеби мунун өзүнөн конденсат пайда болуп калышы мүмкүн. Анан бул жерде тетиги жерде көрүнүп тургандай пенопласт материал жөнүндө айтып атабыз, бирок көрсөткөн жокпуз. Могу ак түрүндөгү материал пенопласт материалы. Булар жана биз айтып өттүк, полго көбүрөөк колдонулат. Дубалга, потолокко мүмкүн болушунча пайдаланбай эле койгон жакшы болот. Эми баягы арзан материал катары муну эске алып пайдалансак болот. Себеби пенопласт эң арзан материалдардын катарына кирет. 100 сомдун тегерегинде квадрат метри турат да. Ал эми пеноплекс 450ге чейин барып калыптыр. Пеноплекс менен базальттын баасы теңелип калыптыр да. Бул эми базальтты көбүрөөк пайдаланганга биз өтсөк болот, шарт түзүлөт, анын баасы арзандады дегенди билдирет да. Бул аябай жакшы көрүнүш. Муну биздин угуучулар пайдаланып кетсе болот. Жаңы кыргызча аталышы бар экен, таш кебези же болбосо минералдык кебези деп жаңы эле байкеден уктум. Бул негизи жеткиликтүү эле, Ооба. баасы жагынан. Ооба, баасы жагынан менен кандай айырмачылыгы бар? жеткиликтүү эле. Эми азыркы күндө жылытуучу материалдардын арзаны бул пенопласт квадрат метрге жетта 80 сомдон жогору, ал тыгыздыкка жараша болот да. Анан калыңдыгы канча, плотность, тыгыздык канча жогору болсо ошончо жакшы да. Экинчи материал пеноплекс, ал бир 250дүн тегерегинде турат квадрат метри. Ал мен эми 5 сантиметрди айтып атам да. Анан 10 сантиметр болгондо баасы ошончолук көтөрүлүп калат. Анан үчүнчү, кымбатыраак болуп турбайбы ал? Ал үчүнчү материал болсо, жана пенополиуретан, анагы монтажная пена деп көрүп атпайсызбы? Анын жумшагы болот, дубалдарга, потолокторго, подвалдарды, анан мансардный металлочерепицаларды жылуганга жарайт да. Защитный слой менен аны деле пайдалансак болот. Ал деле где-то 800дөн баштап 1000дин тегерегинде квадрат метри турат. Ал калыңдыгына, тыгыздыгына жараша болот да. Анан азыркы күндө эң таратылып көбүрөөк пайдаланып аткан материалдын түрү бул таш кебези, минералдык кебез деп коебуз. Анан кийин бизге базальт деп белгилүү да. Бул материал илгерки Союздун убагында бизде бир эле мекеме чыгарчы, азыркы күндө изофайбер деп жаңы кантта чыгарып баштады. Анан менин угушумча могу Сельмаш заводунун базасында да ошол чыгарып баштаптыр деп угуп атабыз. Бул өзүбүздө чыкса бул арзан болот да. Азыркы күндө тыгыздыгы төмөнү бир 400 сомдон жогору квадрат метр сатылып атат да. Ал эми 600-700 сомдон тыгыздыгы жогору болгон материалдар жана дубалга иштетилет да. Могу турган эко изофайбер деп коет. Бул болсо дека сыртынан пайдалануучу тыгыздыгы 120 болгон материал. Мунун баасы где-то бир 500 сомдон тегерегинен жогору болот да. Анан сырттан келген материалдардын баасы деле ошонун тегерегинде. Анан эң эле көңүл бура турган нерсе тыгыздыгы канчалык көп жогору болсо ошончолук жакшы болот да. Баасы ошондо минерал ваталар 400дөн жогору деп айтсак болот да. Ал эми жанагы пеноплекс ал 250ден жогору деп айтсак болот. Пенопласт 100дүн тегерегинде да, ошондон жогору деп айтсак болот да. Себеби пенопластты да, пеноплекси да өзүдөн чыгара баштады Кыргызстанда. Анын дагы күйбөгөн незатухающий деп коет, ошондой варианттарын да чыгарып атат. Атайын бети рифленый кылып да чыгарып атат. Бири-бирине кийле турган кылып да чыгарып атат. Азыркы убакта рынок өсүп атат. Курулуш өсүп атат. Күйбөйбү? Жок, пенопласт, пеноплекс, пенополиуретан булар күйөт. Булар баягы органикалык материалдар да. Химиялык материалдар, алар күйөт, жаман жыт чыгарат. Ошонусу менен минусу ошол да.
бирок жана полдун астына иштете берсек болот деп айтып атпайбыз. Полдун астында эми стяжка болот да, ошонун астында калып калат да. Ошон үчүн ал нымдуулуктан коркпойт, ошон үчүн пайдалансак болот. Тамбыр кире бериштин ичи кандай болот? Эшиги кайсыл жактан болот? Анан эмне себептен ушул пескоблок менен жасалып жатат? Аябай жакшы суроо. Көбүнчө биз курулуш курган убакта сырткы кире бериш эшик түзө эле кирчүдөй болуп калат да. Ал кышында кооптуу мындай суукту өткөрө турган чоң бир площадкага айланат. Жайында ушул эшикти ачып кирген сайын ысык өтөт. Ошон үчүн моундай тамбур, кире бериш, далез деп коет түштүктө. Ошондой курулуш сөзсүз болуш керек да. Могу жерде биз бул үйдө сырткы эшиги үйгө түз киргендиктен аяка суук болот, печкадагы жылуулукту сактоо мүмкүнчүлүгү да азаят да. Ошон үчүн кошумча тамбур курулуп атат. Бул жерде 2 метр, 3 метрдей аралыктагы площадь дейлик, бир 6 квадрат метр болуп калат да. Бул тамбурдун негизги максаты кире бериш эшиктеги суукту түз өткөрбөй, жылуулукту сактап калуу мүмкүнчүлүгү да. Анан бул жерде чакан жер болгондуктан биз пескоблок материалын пайдаландык. Себеби ал калың материал сырткы жанагы жашабаган имараттарды коюуга жарай берет. Муну бышкан кирпичтен деле жасаса болот, сырой кирпичтен деле жасаса болот. Бул туура коюлуп, туура орнотуу технологиясын сактоо менен аткарылса, баардык эле материалга туура кызмат кылып бере алат. Бул жерде кире бериш эшик болот, терезе болот жарык кириш үчүн. Анан бул жерде эми кире бериш эшик болгондон кийин сырттан келген жанагы кийим чечебизби, бут кийим чечебизби, материалдарыбызды бир сактап турган кампа сыяктуу дагы кире бериш ушундай болуп пайдаланат. Бул эжекебиз бул жерде айтып атат, мунун кире беришке кичинекей суу алчу зона кылып коебуз деп атат. Эгерде суу алчу зонаны ушул жерге чыгара турган болсок, же печканы, отопительный котелду ушул жака чыгара турган болсок, анда тамбур үйдүн ичинде ашык ысыкты, ашык нымдуулукту сыртка чыгаруу мүмкүнчүлүгү да бар да. Тамбурду ушул максатта да пайдалансак болот. Өзүңүздөр көргөндөй жөн эле мисалы жардам катары келип туруп эле мындай эле жылуулап салуу эмес, атайын ушундай профессионал адистер аркылуу мына аткарылып жатат. Сиздерге түшүндүрмөлөрүн берип атат да ушундай. Бул дагы өзүнчө лайфхак десек болот. Азыркы убакта үйлөргө душ коебуз, стиральный машина коебуз, отопительный котелду коебуз деген маселе чыгып атпайбы? Баардык эле үйдө чыгат да. Ошону ушундай тамбур кылып, ошол жерге бир площадканы калтырып, печканы деле ошол жерге батырса болот, душту батырса болот, жуунуучу жанагы суу кирген жерди да ошол жака батырса болот. Үйдүн ичинде ошондо нымдуулук, ашык ысык, ашык түтүн деген кирбей калат да. Ушундай мүмкүнчүлүктү тамбур аркылуу пайдалансак болот.